бул жерде ушул баланы мозгондоп коебуз, сотрясение жогору турат, анан буту сынган да. Азамат. Муну азыр Куда кааласа отделение которобуз. Отделениеге чыгат. Настроениеси 5 болуп, мама балам деп атат. Сен баягы Биринчи күнү барганда мен ичинде барып калдым да, анан кийин булар жатканда тяжело Они состояние. бул сознаниесиз спутанный болуп түшүнө албай келишкен. Билбей, Операция удачная. Азыр жакшы, поправка кетип атат. Кудай буюрса, бүгүн отделение которуп атабыз. Тамак ичип атасыңбы кызым? Эштериң ооруп атпы азыр? Жакшыбы? 4 баланы алып барып туруп, сразу эле эмес компьютер тамак. Ошол күнү эле ошол бир кыз жана баш сөөгү сынып, сөөгү мондой размер менен мээге кирип кетти да, аны жакачы. Компьютерди көргөзүп турат, аны экстренный проект. Тот же день, когда ампутация успели учить, сразу операция алдык. Операция Кудайга шүгүр, Аллага шүгүр, удачно болду. Гематомасын алдык. Анан жана осколок обычный алынып калат да. Анан кийин бир 10 жыл өткөндөн кийин пластина коюлат да. А бул кызга так удачно получилось. Гематома алгандан кийин оскологун өзүнүн формасы менен койсок, өзүнүн ордуна келип турду да. Анан то есть мээ ачык болбойт да. Пластина менен өзүнүн артынан сөөгү. А 4-5 айдан кийин демирчек менен полный жабылып жакшы. Мама жакшы. Основание черепа, да? Экинчи бала основание черепа и открытый перелом, эки кулагынан кан агып атты. Бүгүн аябай жакшы состояниясы, назначение алып атат. Бүгүн анда которуп атабыз. Ошон үчүн которуп атабыз. Азыр жакшы. Анан челюстьтен эң тяжелый, чоң бала 15-чи бала. Эки челюстьтеги эги, үстүнкү астын сынып анан открытый перелом деп коет, жерге сүтүрүлүп калган да. Жер кандай болгон билбейбиз. Топурак анан ошондон күтүп эртеси как раз сиздер келген моментте биздерге түшүндү ала бергенсек ала бергенде ошол моментте 2,5 саат операция жасалды, 2 пластина коюлду, акыбалы жакшы. Кечээ күнү келгенде тяжелый состояние да. Эптебе сактап калгыла деп атса, 2 күндөн бери жакшы болсо эми бассейн эптебиз. Ошон үчүн эми биз баягы психолог болуп калганбыз, балдар менен иштейбиз. Анан булар менен илесе болсо илеп, күлсө болсо күлүп, булар күлдүрүп. Ыйлап күлсөң үйүп дегенде, Чогуу жүрөбүз.